Кутман кеч достор, мен жаңы эле эфирден сиздерге бир сонун анекдот айтып бердим. Бул анекдот өзүмө да жагат. Ким укпай калса дагы айтып берейин. Короче, бир киши жашоодон тажап кетет экен, дагы өлө ичип кетет экен. Анан көчөдө башы ооруп кетип баратса эле бир винонун бөтөлкөсүн таап алат экен. Анан кийин пробкасын ачса ичинен жын чыгат экен да. Сиз менин куткаруучумсуз. Каалаган үч тилегиңизди айтыңыз, мен баардыгын аткарып берем десе. Көп башымды оорутпай мага 100 грамм бериши дейт экен да. Бул биринчи тилек десе, боло берсин десе. 100 грамм берип коет экен. Анан кийин экинчи тилегиңизчи десе, чото мага 100 грамм аз болуп калды. Бир бөтөлкө бериши десе, бир бөтөлкө берип коет экен. Эки тилегиң кетип калды. Элдеге машина, үй, акча, бир эле антип өтүп атса, сен эмне болуп атасың? Бир эле желанияң калды десе. Ошо бирөөсүнө телекөз ичебиз экен да. Апай, бул желание кирет. Кирсе кире берсин да. Экөө ичиптен жын мас болуп калат экен. Анан турса эле музыканын шумунан ойгонуп кетет экен. Караса Кыргыз океанын жээгинде модельдер менен биягында мулатка, биягында блондинка өлө билип атат. Жын, биз каяктабыз? Океан жээгинде десе. Кантип берип калыпсың? О, жын. Сен көп ичпесеңчи, ичсең жаман ак көңүл экенсиң деп коет дейт. Так что ак көңүлдөр көп болсун, бири-бирибизди ушундай эле сонун позитивдүү күлкүлөр менен бири-бирибиздин көңүлүбүздү көтөрө берели. Бул иммунитетти көтөрөт. Жана ошондой эле ким жакшы анекдот билсе, мага дагы видео кылып жөнөтүңүздөр, же болбосо жазып жөнөтүңүздөр. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Бар болуңуздар. Лайк баскыла и комментарий калтыргыла. Пока. Анекдотту баштасак, анда кеттик. Бир жылан өлө ичип алат экен да, мас болот. Достору, койчу, уят кылбачы биз десе. Жок, мен баары бир шпагатка отурам деп коет дейт. Күлүп атабыз, күлгүлө давай. Мен чыдабай кеттим, дагы бир анекдот унтелекти айтып коеюн. Бир киши постоянно эле нан урсун деп экен да, бир күнү нан ташыган машина уруп кетет экен. Салам достор, Кутман кеч. Сиздерге кечөө дагы бир сонун мага жаккан анекдотторду айтып бердим эле. Бүгүн дагы сиздерге бир анекдот эстеп айткым келип атат. Эгерде сиздерде кызыктуу жакшы анекдот болсо, мага личкама жазыңыздар. Мага кечөө дагы кээ бирлер жазды, бирок кээ бирлер кагаз коруш керек экен. В общем, нарындан бир апа шаарга чыгат экен, Бишкекке. Анан таксиге отуруп астыңкы орундукту алат дагы, анан кийин сумкалары көп экен. Анан водитель айтат экен да: "Апа, келиңиз, бул сумкаларды эмеге багажга салып коеюн" десе. "Жок, айланайын, мен неберелериме алган аякта курут, конфет эмелерим бар, кой айланайын, ушул жерге эле коюп кой, жоголуп кетет" деп бербей коет экен. Пенсиям дагы бар да. Анан жолдо кетип атып, анан айтат экен: "Ай балам, мен эгерде уктап кетсем, токмокко келгенде сөзсүз ойготуп кой, айланайын, өтүп кетпе" десе. Анан макул да. Анан тиги водитель шашып эле абс менен айдап унутуп калат экен. Анан Бишкекке келиптир: "Апа, токмокто мени ойготуп койду өдү эле" деп. Анан кайра канттын ичинен токмокту көзсө айдайт экен. Анан келиптир: "Апа, туруңуз, токмокко келдик" десе. "Балекетиң алай, бат эле келип калдыкпы, мейли анда сумкамды алып берчи" деп сумкасынын ичинен аңтарып аяктан пакет алып чыгып, пакеттин ичинен бир жоолук алып чыгып, жоолуктун ичинен платочканын ичинен бир кагаз алып чыгып: "Балам, могу телефонго чалып бер, мага айланайын, мен балама чалып айтып коеюн" дептир. Телефончу: "Ай балам, биз токмокко келип калдык, Бишкектен тосуп ал, кайсы жерине барайлы Бишкектин" дейт экен. Айда Бишкекке депчи. Ошондуктан алтын апаларыбыз бар болсун, ар дайым бири-бирибизге ушинтип эле позитив тартуулап жүрө берели. Баарыңыздарды жакшы көрөм. Дагы анекдоттор болсо сиздерге айтып, көңүлүңүздөрдү көтөргөнгө аракет кылам. Дискотекада баардыгы пар менен бийлеп жатса, бир сулуу кыз жалгыз турса, эшиктен бир кычыраган жигит кирип келип туруп: "Чоң кыз, сиз бошсузбу" десе. "Ооба, бошмун" деп бийге чакырат экенсе. "Анда жүрү, эшикке машина түртүшүп койчу" деп коет дейт.